Салам достор, Wildberries версия 2.0 курсунун тааныштыруу видеосуна кош келдиңиздер. Бул видеодо жалпы жонундан Wildberries'ке чыгып жатканда кандай этаптар бар жана бул ар бир этаптардын астында биз кайсыл милдеттерди аткарабыз, кайсыл нерселерди үйрөнүп, кайсыл нерселерди жасашыбыз керек, ушулар жөнүндө кеңири түшүндүрүп берем. Бул курстун эмне жакшы жагы бар? Мисалы Wildberries'ке чыгып жатканда деле кылына турган толгон токой иштер бар, бирок булардын бардыгы башыбызда каша болуп турушу мүмкүн. Бул курста деген мен сиздерге муну деген по полочкам тизип берейин, чтобы сиздер дагы мен кайсыл этапта баратам, дагы кылышым керек болгон алдыда кандай жумуштар бар, булардын бардыгын түшүнгөндөй болуңуздар. Достор, менин Wildberries'теги 2 жылдык тажрыйбамда Wildberries'ке чыгуу үчүн негизги 5 этап бар. Буга чейин 4 этапта билет элем, бирок кечээ күнү ойлонуп отуруп, 5-нчи этап дагы бар деп аны дагы коштум. Буюрса 5-нчи этаптын үстүнөн дагы жакшыраак иштей баштайбыз. Бул 5 этап эмне? Биринчиси достор, Wildberries'ке чейинки даярдык. Экинчи этап болсо ниша же болбосо товар тандоо. Ал эми үчүнчү этап болсо бул биз товар тандадык, аны өндүрдүк, эми ушул эле товарда деген Wildberries'ин складтарына жөнөтүшүбүз керек. Үчүнчү этап ушул. Ал эми 4-нчи этап болсо Wildberries'ке чыккан товарлардын продажасы. Продажада көңүл бурушубуз керек болгон нерселер. Ал эми 5-нчи этап бул эң маанилүү этаптардын бирөөсү. Жакшы, Кудайга шүгүр, товарлар чыкты, сатыла баштады, бирок 5-нчи этап эмне туугандар? Бул масштабирование. Миллион оборот кылып атсак, муну кантип биз 2 миллион кылабыз, 2 миллионду кантип 4 миллион кылабыз деген сыяктуу темаларга токтолобуз. Эми бул темалардын ар бирини, бул чоң темалардын астындагы кичинекей темаларды кыскача карап чыга турган болсок, мындай достор, караңыздар. Wildberries'ке чейинки даярдыктан максат эмне? Биз Wildberries'ке чейин кайсыл нерселерди бүтүрүп, андан кийин Wildberries'ке башташыбыз керек деген нерсе. Биринчиси ИП ачуу. ИП ачып жатканда ИПны кантип ачам? Расчетный счетту кантип ачам? Бухгалтерия кандай болуш керек? Россиядан эгерде ИПны Кыргызстандын ИПсынан ача турган болсок, анда Россиядан Wildberries'тен биздин шотко акча түшүш үчүн нелерге көңүл бурушубуз керек деген темаларды ИП ачуу маселесинде карайбыз. Ал эми экинчи маселе болсо бул регистрация маселеси. ИПны ачтык, андан кийин ал жерде биздин ИНН номерибиз бар. Ошол ИНН номерди колдонуп биз ИП ачтык. Андан кийин бул ИНН номер менен Wildberries'ке регистрация болобуз, сатуучу катары. Ал эми үчүнчү этап болсо бул бренд жана логотип. Wildberries'ке чыгып атканда өзүбүздүн жеке брендибизди түптөйбүз. Өзүбүз брендтин названиясын табабыз, өзүбүз брендке логотип жасатабыз. Бул моменттерде дагы сөзсүз түрдө көңүл бурушубуз керек болгон кээ бир маселелер бар. Андан кийинкиси регистрация торгового знака дагы болушунча аябай маанилүү тема. Анткени биздин тандаган логотип, биздин тандаган бренд буга чейин башкалар тарабынан алынбаган бренд болуш керек. Эгерде буга чейин башка бирөө ал брендти алып койгон болсо, элестетип көрсөңүздөр, 1 жыл бою аябай катып аракет кылдыңыз, толтура энергияңызды, толтура акчаңызды короттуңуз. Жыйынтыгында Wildberries'те продажаларыңыз аябай сонун этапка келгенден кийин бирөө чыкты дагы бул бренд меники болчу, бул бренд менен сен сата албайсың деп койду. Бул чындыгында аябай плачевная ситуация деп коет эмеспи? Аябай мындай болбошу керек болгон жагдай. Андыктан регистрация торгового знака темасында биз деген өзүбүздүн тандаган брендти кантип базадан текшеребиз, кантип ал брендти, ал логотипти интеллектуалдык жактан коргойбуз деген темага токтолобуз. Ал эми личный кабинет менен таанышуу дегени Wildberries'те сатуучу катары, продавец катары катталгандан кийин бизге личный кабинет берет. Ошол личный кабинеттин ичинде нелер бар, нелер жок, иштөө процесси учурунда нелерге көңүл бурушубуз керек деген темалардын бардыгын личный кабинет менен таанышуу темасында өтөбүз. Түшүнүктүү болду окшойт туугандар, Wildberries'ке баштайм дегенге чейинки этаптагы кылышыбыз керек болгон жумуштардын бир бөлүгү ушулар. Албетте, бардыгы эле ушулар деп айтса болот, бирок вдруг менин унутуп калган жерлерим болсо, же болбосо мындан кийин Кудайым буюрса күн сайын видеолорду тартып жүктөй баштайм курска. Ошол жерде оюма келген, эсиме келген башка темалар болсо, аларды деле бул жака кошуп кете беребиз. Анысы деле карап көрсөңүздөр туугандар, басып өтүлүш керек болгон болушунча чоң жол бар, монча жол бар. Булардын ар бир этабын басып чыгышыбыз керек. Бул жалпы карта. Бул жерде көрсөтүп жатканда дагы бирдемкени басып белгилеп айтып кетким келет достор. Инстаграмдагы же Ютубтагы видеолордун кээ бирлеринде кээ бир колдонуучуларыбыз же кээ бир катталуучуларыбыз Wildberries менен өзүм деле үйрөнүп алам, же болбосо Wildberries'ти Ютубтан деле үйрөнүп алсаңар болот, кантип чыгып, кантип продажа кылганды деген сыяктуу комментарийлерди калтырышканда, мен толугу менен аларга кошулам. Чындыгында эле мен асмандан же Марстан бир маалымат алып келип силерге адамзаттын билбеген бир сырын айтпай элемин. Чындыгында эле бул аябай жакшы аракет кылып 2-3 ай бою Ютубта ар кайсы жактан маалыматтарды чогултсаңар, ал жактан деле ала турган маалымат гана. Бирок
курстун эң чоң пайдасы эмне? Сиздер деген берген акчаңыздардын жыйынтыгында ушунча маалыматтын бардыгына Wildberriesке чыкканга чейинки бардык этаптарды деген бир пакет түрүндө аласыздар. Анын жанында деген булардын арасында дагы сиздердин түшүнбөй калган же сиздерди түйшөлткөн маселелер бар болсо, аларды биздин жабык Telegram группадан сурап сопровождение алсаңыздар болот. Андыктан берген акчаңыздардын кайтарымы ушул деп түшүнсөңүздөр болот. Ошол достор, мына биринчиси эмне кылдык? Биринчиси деген Wildberriesке чейинки даярдыктарды кылдык. Хорошо, даярдык бүттү. Экинчи этап эмне кылабыз достор? Экинчи этап деген ниша же болбосо товар тандайбыз. Достор, могул нерсени жакшы түшүнүш керек. Wildberriesке чыгып атканда дээрлик 70-80% нерсе товар тандоодон зависит этет. Товар тандоого көз каранды. Андыктан азыр деле Telegram группада суралып аткан эң чоң суроолордун бирөөсү же кээ бир курсту алгандардын менин прям башым катып атат деген маселе ушул товар тандоо маселеси. Товар тандоону ансыз деле башыңыздарды катырбасаңыздар, кийин ошончо кылган эмгегиңиздер, ошончо кылган вложениеңиздердин бардыгы текке кетет деген сөз. Жана айткандай, товар тандоону балким Wildberries'in 70-80% деп түшүнсөңүздөр болот. И так эле карап көрсөңүздөр достор, бул жердеги ушунча кылынган иштин бардыгы товар танда, эмне товар тандасаңыз ошонун айланасында боло турган нерсе. Андыктан товар тандоого өзүнчө токтолобуз. Эми товар тандоо дегенде кайсыл темаларга токтолобуз достор? Биринчи тема Assistant. Assistant деген и так эле курсту алгандарга курстун баасынын ичинде доступ бериле турган аналитикалык программа. Wildberries'te миллиондогон товар бар. Азыр биз как раз могу Assistant деген программаны жасагандан кийин аналитиканын жыйынтыгында көрүп атабыз. Азыркы учурда Wildberries'te 32 миллион товар бар. 32 миллион товардын арасынан сиздерге пайда алып келе турган, сиздер өндүрө ала турган, сиздердин жүрөгүңүздөргө, душаңыздарга жакын боло турган бир товар тандоо оңой иш эмес. Эгерде муну вручную кылам десеңиздер, вручную кылынышы почти что мүмкүн эмес болгон задача. Тапшырма. Андыктан муну биз Assistant деген аналитикалык программанын жардамы менен кылабыз. Албетте, Assistant'тын жанында рынокто толтура программалар бар. Ошол эле MPStats бар, Market Guru бар, Hunter Sales бар, турдуу программалар бар. Эгерде сиздерде ошондой программаларга доступуңуздар бар болсо, алардан эле кылсаңыздар болот. Assistant'тын эң чоң максаты эмне? Сиздер деген жөн эле мен могул товарды жактырдым же болбосо могул товарды бир чыгарып көрөйүнчү деп жөн эле оюңуздардан бир товар чыгарып көрбөй, анын ордуна деген так статистиканын негизинде товар тандоодо. Assistant темасына биз эмнелер карайбыз тугандар? Assistant программасынын эки функциясы бар. Биринчиси деген внутренняя аналитика. Эгерде жаңы баштап жатсаңыздар, азырынча сиздерге внутренняя аналитиканын кереги жок. Анткени внутренняя аналитика сиздердин өзүңүздөрдүн магазиндин ичиндеги товарлар канчадан сатылып атат, канча товар клиентке баратат, канча товар возврат болду, кайсы товарыңыздар эң көп сиздерге оборот алып келатат, кайсы товарлар сиздердин магазиниңиздерди ылдыйга тартып атат деген сыяктуу бардык өзүңүздөрдүн магазинге тиешелүү данныйларды көрө аласыздар. Ал эми внешняя аналитика как раз таки конкуренттерди анализдөө. Айталы, сиздер деген карандаш саткыңыздар келатат. Бул карандашты канча адам сатып атат, айлык карандашта канча оборот бар, бир карандаш орто эсеп менен канча акчадан турат, сиздер бул карандашты эгерде Wildberries'ке чыгарсаңыздар канчадан чыгара аласыздар, жыйынтыгында сиздерге пайда калабы деген сыяктуу именно данныйларга таянып, статистикаларга таянып, кантип товарды анализ кылып, кантип товар тандайбыз деген теманын негизинде Assistant'ты үйрөнөбүз. Экинчи маселе туугандар, бул сертификат маселеси. Сертификат маселеси дагы кыргыз ишкерлеринин эң көп түйшөлткөн маселелердин бирөөсү. Анткени буга чейин биз эми жалпы элибиздин көйгөйлөрүн карап көрсөк, бизнес жаатында биз деген бизнести эми эле үйрөнүп келатабыз. Балким бир 20-25 жылдын тегерегинде бизнести өздөштүрүп келатабыз. Ошондуктан жасалган товарларга сертификат керек, товардын сапатынын ден соолукка эч кандай зыяны жок жана мамлекеттик стандарттарга ылайык чыгарылгандыгын тастыктаган документтердин болушу биз үчүн бир аз өбүн учураган нерсе. Бирок Wildberries'ке чыгып атканда ушул нерсени точно түшүнүшүбүз керек, жакшы түшүнүшүбүз керек достор. Wildberries'te деген дээрлик бардык процесстер, дээрлик бардык кылына турган иштер деген по белому мыйзамдын чегинде болот. Андыктан Wildberries'ке чыгып атканда бардык этаптарды деген мыйзамдын чегинде кылганга өзүңүздөрдү дагы психологически көндүрүшүңүздөр керек. Сертификат дегенде сертификаттын 3 түрү бар. Биринчиси бескөнгөн сертификат, экинчиси декларация, үчүнчүсү деген отказное письмо. Булардын бардыгыны, булардын ортосундагы айырмалар, буларды биз кайдан жасатсак болот, тийиштүү контактылар бардыгын сиздерге курстун алкагында беребиз. Андан кийин достор, иштин кызыгы могул жерден башталат. Товар тандоо маселеси. Товар тандоодо пред-анализ деген нерсе бар. Пред-анализ дегени сиздердин колуңуздарда бир албетте
курстун окуганда бир таблица берилет, ошол таблицаларды толтуруп чыкканыңыздарда ансыз деле бир картина чыгат. Пред анализде сиздер максималдуу түрдө сиздер предварительно сата турган саткыңыздар келген товардын тизмесини, бул 50 болушу мүмкүн, 60 болушу мүмкүн. Бул жерде сиздерде канча көп тизме болсо, ошончолук өзүңүздөр үчүн жакшы. Бул товарларды, бул пред анализди биз каяктан көрөбүз? Биринчиси албетте жанакы эле Wildberries'тин өзүндөгү ар бир категорияларды карап, биздин оюбузга келбеген, бирок сатсак мүмкүн боло турган товарлар болсо, ошолордун тизмесин чыгарабыз. Экинчиси Amazon'ду карап көрөбүз. Анткени кааласак деле Amazon деген азыркы учурда дүйнөдөгү эң чоң маркетплейс. Ал жакта кайсы товарлар тренд болуп атат, кайсы товарлар аябай жакшы сатылып атат, бул товарларды биз Wildberries'ке сатсак болобу деген сыяктуу немелерди карап, варианттарды карап, эгер жакшы ылайыктуу варианттар болсо, аларды дагы өзүбүздүн тизмебизге алабыз. Пред анализде деген мүмкүн болушунча чоң бир тизме чыгарабыз. Мен мол товарларды саткым келет эле Wildberries'те деп. Андан кийин Alibaba'ны карайсыз албетте. Анткени Alibaba'да азыркы учурда дүйнөдөгү Alibaba эмне? Alibaba деген Кытайдагы миңдеген, 10 миңдеген заводдордун интернет офистери. Дүйнөдө миңдеген, балким 100 миңдеген өндүрүшчүлөр, 100 миңдеген бренд ээлери бар. Булар деген товарларын Кытайдан чыгарат. Бирок ар жолкусунда бул товарларын Кытайдан өндүргүсү келгенде билетин алып, визасын алып Кытайга барбайт. Не кылышат? Alibaba'га кирип, Alibaba'да деген тийиштүү заводдорду таап, алар менен переговорлорду жүргүзүп, андан кийин ошол товарларды өндүрүшөт. А биз Alibaba'га эмнеге пред анализ үчүн киребиз? Анткени рынокто акыркы учурда деги дүйнөдө өндүрүлүп аткан товарлардын эң каймактары Alibaba'дагы заводдордун профилдеринде бар. Ал жактан эле издеп, биз кайсы товар сатсак болот, ошону карайбыз. Андан кийин пред анализ кылып атканда дагы бир нерсе, өзүбүздүн жүрөгүбүзгө жакын болгон нерселер. Мисалы, активный отдыхты жакшы көрөсүздөр. Пикникке барганда, жаратылыштын койнунда эс алганды жакшы көрөсүздөр. Ошол жерде кандай продукцияларды колдоносуздар. Ошолорду эле почему бы нет, Wildberries'ке сатып көрсөңүздөр болбойбу деген сыяктуу өзүңүздөрдүн хоббиңиздер, өзүңүздөргө жаккан нерселерди колдонгон буюмдарыңыздарды дагы как раз ушул тизмеге киргизебиз. Андан кийин эмне бар туугандар? Базарларга барганда, супермаркеттерге барганда, күнүмдүк жашообузда соода болгон жерлерге барганда дайыма карап, кайсыл жерде биз кандай товарды сатсак болот деп туруп, муну дагы анализдейбиз. Жанагы эффект красный туфли деген нерсе бар эмеспи? Адам эмнени көп ойлонсо, ошону деген көзүнө бардык жерде ошол нерсе көрүнө баштайт. Мисалы дейли, сиздер деген Honda Accord деген машина алгыңыздар келип калды. Туруп турган жерден эле Бишкектин бардык жеринде Honda Accord'тор басып кетет. Неге? Анткени сиздердин мээңиздер ошол нерсени издегенге ориентированный болуп калды. Ага чейин деле Honda Accord'тор толтура болчу, бирок сиз аны такыр ойлонгон эмессиз. Ошол сыяктуу достор, пред анализ этабында биз деген максималдуу түрдө бир тизме чыгарабыз, өзүбүздүн сата турган товарлар. Бир кийинки этап эмне туугандар? Бул уже анализ. Анализ деген эмне? Пред анализ учурунда деген бир 50-60 товардын тизмесин чыгардык. Эми ушуларды деген тизмени сужать этип барып, мен сиздерге буюрса ар кандай критерийлерди берем. Ошол критерийлердин негизинде мунун жанында Wildberries'те жанакы эле жанакы эле Assistant же башка аналитикалык программалардын негизинде бир сыйра анализдейбиз дагы. Мол товарлар однозначно сатса болбойт экен деп алардын тизмесин чыгарып, ошол 50 же 60 тизмени деген акырын сужать этип келип туруп, бир 5-6 товарга токтолгондон кийин буларды уже детально анализ кыла баштайбыз. Бул жерде уже эң маанилүү болгон кандидаттар. Ошол 5-6нын арасынан дагы анализдин жыйынтыгында ар кандай критерийлердин негизинде деген анализдеп туруп, андан кийин мол товарды же мол 2 товарды мен Wildberries'ке чыгарам деп туруп чечим чыгарабыз. Чечим чыгаргандан кийин эмне болот достор? Бул товарды деген өндүрүшүбүз керек. Бир кийинки тема эмне? Өндүрүү. Өндүрүүдөн бир канча жол бар. Биринчиси деген өз алдынча өндүрсөңүздөр, балким цехиңиздер бардыр, сиздер деген кийим чыгарып атасыздар. Вуаля, Кудайым берекесин берсин, ал жактан өндүрө бересиздер. Же болбосо Кыргызстанда башка бирөөгө өндүрөсүздөр. Бул сөзсүз түрдө эле кийим болушу шарт эмес. Хорошо, кийим боло турган болсо, албетте муну деген бир цех табасыздар, ошол жака барып тиктиресиздер. А бирок эгер кийим эмес, башка бир товар болсо деле муну вариант катары караш керек. Мисалы, көптөн бери менин оюмда могул нерсе бар. Ки издедим го. Териден жасалган кошелек же болбосо териден жасалган клатч сыяктуу нерселер. Балким Кыргызстанда муну аябай арзан баада өндүргөн адамдар бардыр. Сиздер дагы аналитиканын жыйынтыгында айталы териден жасалган булгары кошелекторду сатууну чечсеңиз, муну биринчи этапта сөзсүз түрдө Кытайдан эмес, Кыргызстандан эле арзан өндүргөн бирөөлөрдү тапсаңыздар болот. Өзгөчө байланыштын ушунчалык жеңил болуп калган азыркы күнүбүздө
телефон звонок, WhatsApp, интернет, Facebook аркылуу толтур адам тапсак болот. Эгерде өндүрө турган товарыбыз эгер Кытайдан өндүрүлө турган болсо, курстун алкагынан эмне үйрөнөбүз достор? Кытайдагы заводдор менен кантип байланышып, кантип образецтерди алдырып, кантип товарды өндүрүп, кантип аларды Кыргызстанга алдыртып, андан кийин Россияга жөнөткөндү, же болбосо түз эле Россияга жөнөтүп жибергендин жолдоруну үйрөнөбүз. Бул жерде дагы заводдорду тандап атканда кайсы критерийлер менен заводдорду тандашыбыз керек, кантип өндүрүшүбүз керек, андан кийин муну кандай жолдор менен Кыргызстанга алдырабыз, тийиштүү контактылар, тийиштүү адамдар менен тийиштүү маалыматтарды бул теманын негизинде беребиз. Андан бир кийинки тема, албетте бул ценовая политиканы достор, ценовая политиканы могул жакта анализ кылып атканда керек болгон үчүн бул эки тема бири-бирин толуктап турган темалар. Анткени анализ кылып атканда баасын чыгарышыбыз керек да товардынчы. Деги эле бул темалардын баары бири-бири менен байланышы бар деңиздерчи. Ценовая политика дегенде бир товарды биз канча сомго өндүрөбүз, анан муну деген канча сомго Wildberries'ке чыгарып, канча сомго сатабыз. Wildberries'те эң жакшы нерселердин бирөөсү достор, сиздер деген товарды өндүрбөй туруп ал товарды максималдуу түрдө канча сомдон чыгарып, канча сомдон сата алам жана конкуренттерге туруштук бере аламбы деген суроого кагаздын үстүндө, биздин жагдайда компьютердин үстүндө муну түшүнүп аласыздар да. Эмне дегим келет туугандар? Мисалы, Дордойго барып, конкуренттердин баасын билем десеңиздер, ар бир контейнерге кирип, ар бир контейнерден сен бул товарды канчадан сатып атасың, канчадан өндүрүп атасың деген сыяктуу суроолорду сурасаңыздар, мен оюмча эч ким жооп бербейт. Же бир-эки адам жөн эле кичипейилдүүлүккө жооп берип коюшу мүмкүн, бирок жалпы жонунан жооп ала албайсыздар. Бирок Wildberries'те жакшы жери деген сиздерде деген көпчүлүк маалыматтар открытый доступта бар. Ошондуктан алар канчадан өндүрүп атат бир аз кыйын, бирок канчадан сатып атат аны көрө аласыздар. Ошол эле убакта өзүңүздөр канчадан өндүрө аласыздар, ошол баа менен сатсаңыздар Wildberries'те конкуренттерге туруштук бере аласыздарбы жана пайда көрө аласыздарбы, ошонун баардыгын биле алсаңыздар болот. Ценовая политикада достор кандай подтемалар бар? Биринчиси албетте налог маселеси бар. Жана айткандай Wildberries'те деген иштин баардыгы прозрачный болгон үчүн коркпой эле налог тиги буларды карай бериңиздер. Берген бул убакка чейин берген консультацияларымды же болбосо бул убакка чейин ар кандай ишкерлик жаатында жүргөндөрдөн уккандарымдан байкаганым ушул: биз негедир налогду берип атканда кудум эле жаныбызды берип аткандай ойлонобуз, коркобуз да, бирок корко турган нерсе эмес. Анын үстүнө достор, Wildberries'те деген поголовно баардыгы налог төлөгөндүгү үчүн баардыгы товарга бааны коюп атканда аны сиздер налогду эсептеп туруп андан кийин коюшат. Ошондуктан налогду такыр бир проблема катары карабаш керек. Налог маселеси бар туугандар, комиссия бар. Wildberries'те ар кандай товарларга ар кандай өлчөмдөгү комиссия алат. Мисалы, мен кийим-кече сатам, кийим-кечеде 15%. Хоз товарлардын кээ бир бөлүктөрүн, кээ бир категорияларында бул 10%. Буларды деген, мисалы, сиздер кандай товар тандадыңыздар жана бул товарга Wildberries канча комиссия алат, бул жактан карайбыз. Логистика албетте болбос маселе. Товарды эгер Кытайдан өндүрсөк, Кыргызстанга алып келип, кайра Россияга жөнөтүшүбүз керек. Эгер Кыргызстандан өндүрө турган болсок, бул товарды баштап Москвадан fulfillment компаниялардын жардамы менен Wildberries'тин складына жөнөтүшүбүз керек. Ошондуктан логистиканы бул жактан эсептегенди үйрөнөбүз. Себестоимость товарынан сиздер себестоимосту. Маркетингдин чыгашалары, маркетинг деген эмне? Кей бир биздин мекендештерде мындай бир туура эмес түшүнүк бар экен. Мен товарды Wildberries'ке чыгарып эле койсом, өзү сатып салбайбы же сатып салат депчи. Жок достор. Wildberries'те сиздер кайсы бир категорияга кирсеңиздер, сиздердин 10 000, 20 000, балким 50 000 конкурентиңиздер болот. Бул конкуренттериңиздердин арасынан сиздер суурулуп чыгыш үчүн, товарыңыздардын сатылышы үчүн маркетингге акча бөлүшүңүздөр керек. Андыктан албетте биз продажада өзүнчө чоң бир тема катары карайбыз. Товар Wildberries'ке чыккандан кийин кантип сатабыз деп, бирок маркетингге, рекламага, товардын продвижениясына өзүнчө бюджет бөлүшүбүз керек жана бул бюджетти башынан эле товардын баасына кошуп коюшубуз керек. Кээде мындай болот да, мисалы, товардын баасын эсептеп жатканда маркетингге акча бөлүнгөн жок. Товар чыккандан кийин рекламага өзүбүздүн жаныбыздан акча төлөй баштадык. Күнү жыйынтыгында товарыбыз сатылып атат, бирок биз акча таппай элебиз. Неге? Анткени тапкан акчабызды маркетингге коротулган акчабыз жеп коюп атат. Андан көрө башынан эле бул сумманы деген биз товардын себестоимостуна кошуп салсак, ценовая политикага кошуп койсок, анда деген акча коротсок деле бул кайра бизге башынан эсептелгендиги үчүн минуска бизди алып кетпейт. Fulfillment деген эмне достор? Fulfillment деген көпчүлүгүбүздүн Москвада тааныштарыбыз жок. Тааныштарыбыз болсо деле Wildberries'ке кантип товарды киргизип бергенди билген тааныштарыбыз жок. Эмне болот достор? Бизге деген бирөө керек да, бул жактан товарды мешоктор менен жөнөтөбүз. Бирок Wildberries'тин регламенттери боюнча товар деген сортированный форматта, точнее
түстөрү, размерлери ылайыкталып иреттелип бөлүнүп, Wildberries'тин айткан размердеги коробкалардын ичинде складка айтылган күнү кириш керек, жеткирилип бериш керек. Биз бул жактан Бишкектен же болбосо Оштон товарды Москвага жөнөттүк. Москвага барган товар бизден мешоктор менен барат. Мешок менен Wildberries товарды кабыл албайт. Эмне кылабыз достор? Россиядан, Москвадан бир fulfillment компания табабыз. Албетте курстун алкагында тийиштүү контактылар берилип, ишеничтүү fulfillment компаниялар сиздерге берилет. Бирок эмнеси болгондо деле процессти түшүнүшүңүздөр үчүн айтып атам. Товар деген мешоктор менен Wildberries'ке жетти, точнее Москвага жетти. Ал жактан бул товарды деген мешоктордон алып чыгып, размерлерине, модельдерине, расцветкаларына жараша товарларды бөлүп, үстүнө штрих-коддорду чаптап, коробкаларга салып, айтылган күнү, айтылган убакта Wildberries'ке киргизип бере турган компанияларды fulfillment деп коет. Ошол компаниялар менен кантип иштешебиз? Ошол тема бул жерде толугу менен каралат. Андан бир кийинки тема туугандар, именно ниша жана товар тандоо маселесинде биздин карай турган темабыз достор, количество. Количество деген бир товарды тандадык, аны деген өндүрөлү деп атабыз, бирок бул товарды канча штук өндүрүшүбүз керек деген теманы алкаганда сөз болот. Товарда глубина деген нерсе бар, ширина деген нерсе бар. Глубина деген бир модель тандасаңыздар, точнее ширинадан баштасак болчу да экен. Мисалы бир футболка тандасаңыздар, бул футболканын 3 расцветкасы бар деп элестетсеңиздер, бул 3 расцветка товардын ширинасы болот. Ал эми глубина деген нерсе ар бир расцветкасынан канча штуктан өндүрөсүздөр, бул деген глубина болот. Албетте ар бир товардын өзүнө жараша глубина, ширинасы болот. Бирок бул теманын негизинде биз деген максималдуу түрдө товардын количествосы жөнүндө билгендеримди сиздер менен бөлүшөм. Болду. Товарды тандадык, өндүрдүк, аналитиканы кылдык, товар чыкты. Эми муну эмне кылабыз достор? Муну деген биз отправка кылабыз. Москвага, Wildberries'ин складына жөнөтүшүбүз керек. Отправка темасында биз кайсыл маселелерди карап чыгабыз достор? Штрих-кодду кантип жасайбыз, кантип чаттайбыз, штрих-кодду жасап атканда нелерге көңүл бурушубуз керек деген маселелерди карайбыз. Экинчиси описание. Описание деген Wildberries'ке киргениңиздерде достор, товардын түшүндүрмөсү бар. Бул товарда мондой өзгөчөлүктөрү бар. Бул товарды эмнеге сатып алышың керек? Анткени мондой сонун жерлери бар деген сыяктуу описание бар. Описание темасын болушунча кенен карайбыз, анткени бир ылдыйдагы турган себеби оптимизация менен да байланышы бар. Ключевой сөздөрдү кантип табабыз, Яндекс WordStat менен кантип иштейбиз, Google Word Planner менен кантип иштейбиз, бул сөздөрдү жөн эле тизип салган жакшыбы, же болбосо мындай деген бир ыргактуу түрдө описание жазабызбы? Иш кылып булардын бардыгын бул темада карайбыз. Анын жанында товарыбыз даяр болгондон кийин муну Wildberries'ке жөнөтүп жатканда же жөнөтөрдөн мурун эмне кылышыбыз керек? Фотосессия кылышыбыз керек. Анткени офлайн бутиктерден, офлайн магазиндерден айырмаланып, Wildberries онлайн болгондугу үчүн бул жерде сатып алуучу товарды бир гана сүрөтүнө жараша бул товарды алам же албайм деп чечим чыгарат. Андыктан фотосессия болбосо болбос деген эң маанилүү темалардын бирөөсү. Фотосессияга өзүнчө чоң бир тема катары карайбыз. Бир канча категорияда, ошол эле электроникада, кийим-кечеде, зоотоварларда, иш кылып түрдүү категорияларда эң жакшы фотосессия кылынган товарлардын мисалдары менен сиздерге деген фотосессия момундай болуш керек, фотосессияга акчаны, фотосессияга энергияны аябаңыздар деп жакшылап түшүндүрүп кетебиз. Бир кийинки тема достор, отправка учуруна көңүл бурушубуз керек болгон нерсе бул упаковка маселеси. Упаковка деген эмне? Товарды кандай пакеттерге салышыбыз керек? Жана Amazon'да thanks card деп коет. Письмо благодарности жазышыбыз керек, дагы эмнелерге көңүл бурушубуз керек деген сыяктуу маселелердин бардыгыны упаковка темасында карайбыз. Бир кийинки тема достор, хорошо, товарды жөнөтүп атабыз. Жөнөтөрдөн мурун деген бул товарды өзүбүздүн личный кабинет дегенде могул биринчи темада өттүгөн. Личный кабинетте өзүнүн ИП менен сатуучунун кабинетин ачпадык беле? Ошол личный кабинетте мен мончо штук товарды, мондой расцветка, мондой размерлери менен жөнөтүп атам деп тур, булардын бардыгын киргизип чыгабыз. Сүрөттөрүн киргизип, андан кийин описанияны киргизип иш кылып, бул жерде деген товарды системага киргизебиз. Дагы отправка fulfillmentке Москвадагы бир fulfillment компаниясына жөнөтөбүз достор. Товар кетти, fulfillmentке жетти, андан кийин кудай жалгап Wildberries'ин складына кирди. Андан кийин эмне болот достор? Андан кийин биздин товарыбыз деген Wildberries'те чыккандан кийин продажа деген маселе башталат. Продажа деле дегеле бул жердеги бардык темалар биринен бири маанилүү тема, бирок өзгөчө продажага көп көңүл бурушубуз керек. Анткени Wildberries'ке бир чети карап көргөндө товарды чыгарыш өтө деле кыйын эмес.
Товарды алдыңыз, сүрөткө тарттыңыз, сүрөткөттү чаптадың дагы while present складына алып барып туруп, бердиң алар деген тип этип туруп, пикать этип туруп өзүнүн эмесине складка киргизди, товар чыгып калды. Бирок эң кыйыны продажа маселеси. Продажада биз кайсы темаларды карайбыз, достор? Продажа менин билгенимде болушунча чоң тема. Хорошо. Продажа темасында, достор, биз биринчи отзыв маселесин карайбыз. Отзывдардан органический отзыв дегендер бар, искусственный отзывдар бар. Андан кийин конкуренттердин отзывдары бар. Деги эле отзывдар эмне, отзывдарга кандай көңүл бурушубуз керек? Отзывдарда эгер өзүбүз искусственный отзыв ала турган болсок, эмнелерине көңүл бурушубуз керек? Деген сыяктуу маселелердин бардыгын отзыв темасында карайбыз. Внутренняя реклама ВБ деген нерсе бар. Wildberries'in ичинде реклама берсек болот. Азыркы учурда Кыргызстандын ИПлары менен реклама берсе болбой жатат, бирок Кудайым буйрса бул деле ачылып калат деген үмүтүм бар. Эмне болгондо деле Wildberries'теги внутренний рекламаны өзүнчө бир карап чыгабыз. Анткени Wildberries'ке чыккандардын бардыгы эле кыргыз ИПсы менен эмес, кээ бирлери же казак ИПсы менен, же болбосо Россиянын ИПсы менен чыгып жатышат. Андан кийин, достор, ранжирование деген аябай чоң тема бар. Ранжирование деген эмне? Мисалы, сиздер деген рубашка сатып атасыздар. Рубашка деген категорияда 70 000 товар бар болсо, получается сиздердин 70 000 конкурентиңиздер бар деген сөз. Ошол 70 000 конкуренттин арасынан сиздер канчанчыда турасыздар? Тагыраагы Wildberries кайсыл факторлорго таянып бир рубашканы биринчиге коет дагы, бир рубашканы 70 000ге коюп, а бир рубашканы 35 000-чинчиге коет. Муну деген Wildberries туруп турган жерден эле өзүнүн бир немесине мага могул жакты, мага жакпады деген сыяктуу мындай эле коюп салбайт да, как попали коюп салбайт да. Бул жерде ранжированияда биздин топко чыгышыбыз үчүн таасир эткен толтура факторлор бар. Ошол факторлордун ар бирини талкуулап, жана бул факторлорду кантип оптимизация кылып, кантип бул факторлорду жакшырта алабыз, ошонун үстүнөн баш катырабыз. SMM деген жак бар, достор. SMM деген эмне? Social media marketing. Биздин товарлардын, биздин бренддин социалдык тармактардагы өзгөчө Instagram, Facebook жана ВКонтактедеги упаковкасы. Бул узак мөөнөттүү перспективада бизге аябай чоң пайдасы тие турган нерсе. Кудайым буйрса, курс учурунда муну кененирээк талкуулайбыз. Таргет деген эмне? Ошол эле жогору жактагы SMM темасында биз деген өзүбүздүн брендти упаковкалаган болсок, ал эми таргет темасында ушулардын ар бирини, точнее ушул ар бир баракчадан биз кантип өзүбүздүн Wildberries'теги товарыбызга, карточкабызга клиенттерди жөнөтө алабыз, ошону неме кылабыз. Айталы, сиздер деген женское платье сатып атасыздар. ВКонтактеге кирип өзүңүздөрдүн товарыңыздарды жүктөгөндөн кийин бул платье меники деген 25 жаштан 35 жашка чейинки кыз келиндерге деп чечсеңиздер, ошол категорияда бул көйнөктү 25 жаштан 35 жашка чейинки бир жуманын ичинде туулган күнү боло турган, Москвада жана Санкт-Петербургда жашаган аялдарга көрсөт деп туруп таргет бересиздер. Ал деген сиздер көрсөткөн данныйлар менен клиенттерге көрүнө баштайт. Кызыккандар купить деген кнопканы басканда бул товар деген Wildberries'ке өтөт. Бул адамдар Wildberries'ке өтөт, ал жерден заказ беришет. Ушул теманы таргет деген темада үйрөнөбүз. Акциялар бар, достор. Акциялар деле Wildberries'теги бекер реклама кылуунун эң жеңил жолдорунун бирөөсү. Акциялар боюнча деле буюрса кененирээк токтолобуз. Бул деле биздин продажага түздөн-түз таасир эткен нерсе. Андан кийинки эң головняк маселелердин бирөөсү, эң баш ортко маселелердин бирөөсү самовыкуп деген нерсе. Самовыкупту ушул күнгө чейин толтур адамга консультация берсем, Wildberries боюнча кээ бирлери вообще түшүнбөйт, кантип мен өзүмдүн чыгарган товарымды өзүм кайра сатып алышым керек деп. Бирок болбос темалардын бирөөсү өзгөчө, достор. Эгерде конкуренция аябай көп болгон категория кире турган болсоңуздар, сөзсүз түрдө бул самовыкуп деген темага токтолобуз. То есть муну кылышыбыз керек. Самовыкупту одно дело бүт таныш билиштерге байланышып, могул товарымды алып койчу деп аларды көндүрүп, алардын Сбербанктарына акча которуп анан алдыруу жолдору бар, же болбосо жеңилирээк болгон башка жолдор бар, тийиштүү программалар бар. Булардын бардыгын биз буйрса курста карайбыз. Бир кийинки тема, достор, качественная карточка товара. Wildberries'те биздин карточка товара. Карточка товара деген эмне? Товарды чыгаргандан кийин бунун деген өзүнүн бир профили болот. Сүрөтү менен, описаниясы менен, баасы менен, скидкалары менен турган карточка товара. Бирок бул карточка товарынын сапаттуураак болушу үчүн товардын названиясы кандай болуш керек, товардын описаниясы кандай болуш керек, товардын характеристикалары кандай болуш керек, товардын категориялары кандай болуш керек, булардын бардыгына токтолобуз. Жогору жакта
ранжирование деген теманы өтпөдүк беле? Конкуренттердин Wildberries кайсыл факторлорго жараша кээ бир товарларды жогору жака, кээ бир товарларды ылдый жака чыгарып берет. Ушул нерсеге таасир эткен факторлор деги эле достор. Бул продажа темасында биз Wildberries'ке чыккан товарыбызды кантип топко чыгарабыз деген суроонун тегерегинде баш катырабыз. Эгерде бул нерсени кыла албасак, канчалык жакшы товар тандаган болсок деле бул бестолк болуп калат. Андыктан бул өзүнчө чоң бир тема. Бир кийинки тема эмне достор? Бул деген масштабирование. Масштабирование деген достор, кылып жаткан ишибиздин эселеп көбөйтүш. Wildberries'ке кирип карасаңыздар достор, толтура no-name эле брендтер бар. Биз буга чейин укпаган ошол эле Adidas, Nike, Puma эмес, мындай эле бир кызыктай болгон ат менен брендтер бар, бирок миллион оборотторду кылган брендтер бар. Неге? Анткени масштабирование кыла алышкан. Ошондуктан биз деле масштабирование темасына келгенде бул теманы колубуздан келишинче максималдуу түрдө детально түшүндүрүп, кантип акчаны коротушубуз керек, кантип реинвестиция кылышыбыз керек, кантип өзүбүздүн товарыбыздын акчасы өзүнө өзү жеп койбош керек деген сыяктуу темаларды жана кантип биз товар сатып аткан оборотторубузду дагы чоңураак масштабтарга чыгарышыбыз керек. Булардын бардыгын масштабирование деген темада үйрөнөбүз. Достор, жалпы жонун биздин басып өтө турган жолдорубуздун бардыгы ушул. Курсту жаңы сатып алып же буга чейин такыр онлайн продажа кылып көрбөгөндөр, эгерде адамдын психологиясында ушул нерсе бар да, мындай изилдөө жүргүзүп көрүшүптүр. Эмнеге адамдар өлүмдөн коркот депчи? Көрсө мунун түпкүрүндөгү эң чоң сезим, адамдарды өлүмдөн коркуткан эң чоң коркунуч өлүмдөн кийин эмне бар экендигини билбегендик, белгисиздик фактор экен да, бүдөмүктүк. Ошол сыяктуу достор, эгерде курсту алдыңыздар, бирок мен кайсыл жеринде жүрөм, дагы кандай иштерди кылышым керек, мен дегиле алдыга жылып атамбы деген сыяктуу суроолор сиздерди түйшөлтүп жаткан болсо, анда баштап могул жерди ачыңыздар, могул картинаны караңыздар дагы. Мен могул жактан кайсыл этаптарын бүтүрдүм, кайсыл этаптарын бүтүрө элекмин, карап көрүңүздөр. Бул деген жалпы картина. Бул нерсени чек-лист деп деле түшүнсөңүздөр болот. Албетте биз чек-листтерди PDF форматында сиздерге файл катары жиберебиз, бирок эмнеси болгондо деле могул жалпы картина деп түшүнсөңүздөр болот. Биз ушул этаптардын бардыгын басып өтөбүз. Мунун жанында достор, мунун жанында Телеграмдагы кээ бир айтылган сөздөргө карап, дагы бир нерсе мага жеке немелерди, мага жеке келген каттардын негизинде түшүнгөнүм ошол достор. Бул бизнес. Бизнести кылып атканда мышление, бизнестик бир мышление болуш керек. Эгер могул картинанын бардыгын ушунча нерсени кылышым керекпи деп оор бир түйшүк катары карап атсаңыздар, же мышлениеңиздерди өзгөртүшүңүздөр керек, же болбосо скорее всего Wildberries сиздики эмес. Тагыраагы бизнес сиздики эмес. Анткени бизнесте деген толтура кылына турган иш бар, жана бул кылына турган иштердин бардыгы сиздерге деген рахат бериш керек. Толтура задача бар. Мен ушулардын бардыгын кылып атып, өтө сонун нерселерди үйрөнөм. Буга чейин билбеген нерселеримди үйрөнүп, билип, буга чейин кылбаган нерселерди кылам деген сезим болуш керек. Мен бир бренд түзөм. Бул брендтин алкагында өзүнүн товарларын чыгат. Мен буну деген бир гана Кыргызстанга эмес, Wildberries'ин берген мүмкүнчүлүктөрү менен 10 өлкөгө сатам деген сыяктуу сонун мотивация болуш керек. Мотивациянын жанында дисциплина болуш керек, достор. Ийгиликтин 1% мотивация, 99% дисциплина. Муну жалпак тил менен айтканда, ийгиликтин 1% бул талант, 99% эмгек. Булардын бардыгын кылышыбыз керек. Кыялданган оңой эле. Ойдорубузда миллионер болуп кетиш оңой эле. Бирок биз Wildberries'ке чыгып атканда түшүнүшүбүз керек болгон дагы бир маанилүү нерсе, биз деген эл аралык масштабка чыгып атабыз. Россияда чындыгында өтө чоң масштабта бизнес кылган, 15-20 жылдан бери бизнесте жүргөн, ошол багажы менен, ошол опыту менен Wildberries'ке кирген чоң ишкерлер бар. Биз ошолор менен наравне туруш үчүн ошого жараша эмгек кылышыбыз керек, ошого жараша иштешибиз керек, достор. Муну деген жакшы түшүнүшүбүз керек. Эгерде бир нерсени түшүнбөй калсаңыздар, резкеле түшүнбөдүм эмес, ошону түшүнгөнгө аракет кылыңыздар. Бул жердеги каркастын негизинде, бул жердеги жалпы темалардын негизинде дагы кошумча YouTube'дан же болбосо башка блогдордон кошумча маалыматтарды ала баштасаңыздар, бул бир гана сиздерге плюс болот. Булардын бардыгын чөткө, ясно түшүнүшүбүз керек, достор. Жалпы жонун ошол, достор. Эгерде түшүнбөгөн жерлериңиздер бар болсо же тактай турган жерлериңиздер бар болсо, булардын бардыгын Телеграмдан сурасаңыздар болот. Мен
мен болсо достор, Кудайым буйрса, бул жерде айтылган бардык темаларды максимально детально сиздерге кийинки видеолордон байма-бай чыгара баштайм. Максимально детально дегенде дагы бир нерсе түшүндүм достор. Мисалы, сертификат боюнча ушунча нерсе билем, булардын бардыгын сиздерге айтып салсам, 80%-иңиздер коркуп кетет экенсиздер, чочуп кетет экенсиздер. Ушунча нерсе барбы депчи. Андан көрө мындай тоготор жерин сиздерге айтайын. Сертификат боюнча могул нерселерди билгиле, могул нерселерди билбей эле койгула деп. Же ошол эле ИП маселеси боюнча деле. ИП маселесине группадагы кээ бирлер прям баштарын катырып, детально кирип, ооба бир чети туура эле кылып жатасыздар, аны түшүнүп турам. Бирок баягы акылман ойлонгончо тоо келчи, тоо ашыптыр дейт го, же тас таранганча той тараптыр дегендей, жөн эле ойлонуп отура бербеңиздер. Кылыңыздар, көрүңүздөр. Анткени бул нерселерди мен сиздерге канча түшүндүрүп берсем деле, өзүңүздөр бул этаптарды басып өтмөйүнчө көп нерсени түшүнбөйсүздөр. Ката кылсаңыздар деле, ката кылгандан коркпой эле баштай бериңиздер. Ошол рискованность менен акылсыздыктын ортосундагы граньды жакшы түшүнүшүбүз керек да. Мындай рисковать эткенди билишибиз керек, бирок такыр эле акылсыз дагы болуп кетишибиз керек. Ортодогу золотая серединаны билип туруп, раз видеону көрдүк, кылына турган ишти түшүндүк, кылып кете берели. Андан кийин бара-бара по ходу дела дагы өзүңүздөр кээ бир нерселерди түшүнөсүздөр, Кудайым буйрса. Ошол достор, видеону аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Эгер видеону түшүнбөй калсаңыздар, кайра көрүңүздөр. Түшүнбөгөн жерлериңизди жана айткандай Telegram группадан сураңыздар. Кудайым буйрса, кийинки видеолордон көрүшкөнчө Аллага аманат болуңуздар.